Президент Садыр Жапаров Кумтыр алтын кенинин иши менен таанышты. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 15-июнда Кумтыр алтын кениндеги убактылуу тышкы башкаруу киргизилгенден кийинки абал менен таанышты. Мамлекет башчысына алтын кендин үзгүлтүксүз штаттык режимде иштеп жаткандыгы, Кумтыр Gold компания жабык акционердик коомунун кызматкерлери тышкы башкаруунун киргизилишине түшүнүү менен кабыл алышкандыгы, айлык маяналар өз убагында жана толук көлөмдө төлөнүп, өлкөнүн бюджетине түшүүчү бардык төлөмдөр жана салыктар планга ылайык жүргүзүлүп жаткандыгы тууралуу маалымат берилди. Мындан сырткары жогорку окуу жайларынын студенттеринин практикалык билим алуусу үчүн, ошондой эле аталган тармакта кадрлар резервин камсыз кылуу максатында компания жайкы практика программасын жана өлкөнүн жогорку окуу жайларынын бүтүрүүчүлөрү үчүн 2 жылдык тажрыйбадан өтүп программасын ишке киргизген. Президент алтын ылгоочу фабриканы көрүп чыкты. Анда 1 айга жетпеген убакытта убактылуу тышкы башкаруу мезгилинде Кумтыр Gold компания 44 000 унция алтын сатып, анын натыйжасында 40 миллион АКШ доллары өлчөмүндө дүң киреше түшкөнү белгиленди. Ишкананын кызматкерлеринин белгилешинче, кен мол чыккан жерде казуу иштери башталса, алтындын көлөмү көбөйөт. Ошондой эле Садыр Жапаров карьерге да барып, тоо кен иштеринин жүргүзүүдөгү коопсуздук талаптарын сактоонун зарылдыгына токтолду.